Жаш муунду адеп ахлакка, ыймандуулукка, мекенчилдикке, атуулдук демге жана табиятка аяр мамиле жасоого үндөөнүн натыйжалуу жолдорунун бири экран аркылуу тасма көрсөтүп таасирлентүү дешет адистер. Ага карата Токмоктогу номер 1 мектеп гимназиясында окуучуларга кино сабак өтүлүп, анда кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун тасмалары көрсөтүлдү. Научились считать. Начальным классом пока. Бүгүнкү кино сабакта башталгыч класстарга эне тууралуу, ал эми жогорку класска Айтматовдун Маңкурт чыгармасынын негизинде тартылган фильмди көрсөттүк. Себеби азыркы жаш муундун маңкурттукка кабыл болуусун алдын алып, аларды руханий жактан байытып, адеп ахлагын жогорулатуу болуп эсептелет. Манкуртизма каждое поколение должно знать о своих предках. Бүгүнкү күндөгү эл аралык масштабтагы көйгөйгө айланган терроризм, диний экстремизм, мектеп рекетчилиги, өспүрүмдөргө карата болгон зомбулукту токтотуу, улуттар аралык мамилени чыңдоого багытталган адептүү дени сак уул кыздардын тиреги эгемен Кыргызстандан аттуу долбоордун автору Нышан Мырзахматов эсептелет. Мен да мына ошол президенттин жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында жалпы республикадагы мектеп окуучуларына ошол адептүү, ыймандуу, дени сак, сергек жашоого багыттоо максатында адептүү, дени сак уул кыздардын тиреги эгемен Кыргызстандан аттуу долбоорду иштеп чыгып, мына ушул долбоорду бүгүнкү күндө Токмок шаарынын жалпы билим берүүчү мектептеринде ишке ашырып жатабыз. Чоңдордун келечек ээлерин тарбиялоого жумшалган бүгүнкү аракети сөзсүз түрдө жаштардын эртеңки иш натыйжасы менен бааланышы керек. Спасибо, что подняли такую важную тему в нашем обществе. Это, конечно же, семейные связи. В этом фильме об этом много рассказывали. И спасибо то, что напомнили нам об этом. Мы смогли понять не только о семейной связи, но мы могли понять, какое важное время, чтобы проводить с нашей семьей, что мы приобщились тоже к культуре Кыргызстана. Азыркы маңкурттар деген өзүнүн эне тилин билбеген, өзүнүн салттарын билбеген, ошонткенден эл жоголот, тилдерди билбеген балдар бар, кээ бирки кыргыз болуп, өзүнүн эне тилин билбеген. Ошондойлорду азыркылардан маңкурт деп айтып койсо болот да. Это, конечно же, в первую очередь книги, романы. Романы очень широко развивают личность, так как ты понимаешь, как определенный человек с определенными качествами действует в какой-либо ситуации. Эскерте кетсек, мындай иш-чара эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына жана 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата өткөрүлүп, Токмок шаарынын мэринин колдоосу менен ишке ашууда. Жалпысынан Чүй Токмок аймагында 45 мектеп бар. Учурданын 15-инде аталган долбоор боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ Токмок.